Ден соолук программасы ар бириңиздердин ден соолугуңуздарга кам көрүүгө ар дайым даяр. Ал эми биздин негизги максатыбыз оорулардын алдын алуу менен сиздерге өз көмөгүбүздү көрсөтүү болуп эсептелет. Ошондуктан дагы биздин көрсөтүүнү ар дүйшөмбү күнү күзөтүп барыңыз деп айткым келет. Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр. Бул жолу биз геморрой оорусу боюнча айтып беребиз. Ооруга кабылгандан кийин өзүбүзгө кандай кам көрүү керек, ушул багытта бизге дарыгер кенен маалымат берет. Андыктан биз менен бирге болуңуз. Биздин студиябызга келген коногубуз менен тааныштыра кетсем, Айсулуу Абдрахманова, проктолог. Саламатсызбы? Куш келипсиз. Алгач эле ушул геморрой оорусу, геморрой өзү кандай оору? Бул геморрой оорусунун причиналары абдан көп, айта берсек. Пайда болуу жолдору абдан көп. Эң эле аял кишилердикин ошо көбүнчө биз төрөттөн кийин дейбиз. Экинчи жанагы ар дайым эле ичи ката берет деп коебуз, запор деп коет. Ичи каткандан болот. Аял кишилердики ошо оор жумушту көтөргөндөн болот. Анан эркек кишилерде эле геморрой болот. Эркек кишилер баягы көбүнчө оор жумуштарды аткарышат. Оор көтөргөндөн пайда болот. Экинчиден анан булар постоянно машинада отурушат. Отурган. Демек, көп отурсак дагы геморрой пайда болуп калат. Ошон үчүн жанагы профессиональный заболевание деп көбүнчө отуруп жумуш кылган мырза кыздар да көп кездешет да. Мисалы жанагы бухгалтерлар, шофёрлор, эркектер постоянно отуруп жумуш кылгандар, анан кара жумуш кылгандар, эркектер көбүрөөк ушу геморрой оорусунан жабыркашат да. Геморрой бул ичегенин функциясы бузулганда дагы пайда болот. Функция кайсы учурда бузулат, ичегенин функциясы? Бул баягы бардыгы көбүнчө биздин ичкен жеген тамак аштан да зависит этет көбүрөөк. Анан ошону ичип атканда биз дагы туура эмес тамактануудан да көбүнчө. Кээ бири врожденный деп коет. Баягы төрөлгөндө эле туаса да бул кишечниктин жанагындай эки функциясы бар да, гипо анан гипер деп. Баягы кишечникти ылдамдата турган нервный система бар и кишечникти жайлата турган нервный система бар да. Ошол экөөнүн дисфункциясы да болуп калышы мүмкүн да. Бириники наоборот жабыркагандар болуп калышы мүмкүн. Ал жагы болот. Деги эле запордун өзү ошо түрлөрү көп да. Тамак ашта. Геморрой сырткы жана ички деп дагы бөлүнөт. Геморройду өзү негизи бөлөбүз. Геморройдун түрлөрү бар. Ички түрү бар, сырткы түрү бар, анан аралаш деп коет. Ички дагы, сырткы дагы экөө тең чыгып калат. Ар бирине токтолбойлу. Мисалы, сырткы дегенде бул кандай? Сырткы дегенде ошол сырткы, ошол жанагы анус деп коебуз. Көтөн чучуктун оозундагы веналардын кеңейиши. А ички деген наоборот ошол слизистая оболочка деп коет, ошо ички чел кабыгындагы веналардын кеңейиши. Ал эми аралаш дегенибизде ошол ички жана сырткы геморройдун ортосунда граница жок болуп калат да. Экөө кошулуп уже чыгып калат да. Ошон үчүн көбүнчө баягы хронический деп коебуз. Баягы өнөкөт. Өнөкөттөр көбүнчө ички болушат. Аны көбүбүз эле байкабайбыз. Особенно аял кишилер мындай келгенде дагы айтышат да, биз жок, геморроюм жок дей беришет да. Бизде ушундай түшүнүк болуп калган, баягы геморрой десе эле сыртка чыгып көрүнүп турат деген. Негизи эң коркунучтуусу кайсы? Эң коркунучтуусу өзү ички геморрой коркунучтуураак болот. Себеби ал ички геморройдун дагы эми көп булардын немелери бар да, осложнение деп коет бизде. Жанагынтип коркунучка алып келе тургандары. Көп кровотечение болуп канай турган болсо, анемияга алып келет. Анемия, кан аздуулукка. Адамдагы жанагы острый деп коет, анысы болсо геморрой чыккандан кийин кирбей калат. Кирбей тромб болуп, тромбоз геморроидальных узлов деп коет. Баягы венага кан толуп, расширение болуп, анан кирбей калат ичкери. Ошол дагы аябай. Негизи ал чыккандан кийин ичке киреби кайра? Кириш керек өзү негизи. Кайсы учурда кирет мисалы? Кайсы учурда? Өзү баягы геморройлорду бөлөбүз да, баягы острыйында сыртка чыгат дагы кириши кыйын болуп калат. Хроническийде болсо биринчи ошо ичинен эле башталат. Өзү өкөндөт деген эле коркунуч бар да.
ошо биринчи эле немеси кровотечение деп коет. ооба, кан кетүү. Кан кетиши мүмкүн. Экинчиси постоянно жанагындай кычышат деп коет, зуд деп калышат. Ошондой болот. Аллергия дешип, же болбосо баягы башка эле курт окшойт деп туура эмес эле неме кое беришет да. Ошон үчүн Мында баягы жуу жолдору дагы каралган экен. Такыр муздак суу тийгизбеш керек деп коет экен. Же болбосо муздак суу менен жуу, самын менен жуубаш керек деп айтылат экен. Куйрук май колдонбоо керек деп. Ал эми айрымдары тескерисинче баягы чочконун майы менен дарылайт экен. Кайсыл бири туура, негизи кандай кылышыбыз керек? Эми негизинен жанагы жууп тазалоо деген бул туура негизи. Ал жерде биз таза кармашыбыз керек, эң туура. Бирок жанагындай канап жатканда, ошол убакта жана тромбоз деп коет, чыгып кирбей калганда жууган, анан жана народный лечение деп атпайбызбы, ошо сиздер айтып аткан эле куйрук, жанага окшогон немелер өзү негизи болбойт. Марганцовка менен Марганцовка аларды болот, алар менен жууганда баягы биз өнөкөттөрүндө жууп, кургатып, анан кийин местный деп коет, ошол эле местага көптөгөн жанагындай свечалар колдонулат, маздар колдонулат, дарылар колдонулат. Эми баягы мен бир ушул өнөкөтүнө токтолуп кетким келип атат. Баягы өнөкөт геморройдун 4 стадиясы болот. Биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү болуп. Анан бардыгы больнойлор баягындай бейтаптар айтып калышат да, биз операция кылтырсак деле чыгып калдыго деп. Кайталап калдыго деп. Ошону баягы биринчи, экинчи стадияларында жасатпаш керек эч качан. Ону толко консервативный лечение деп коет, баягы дары-дармектердин күчү менен дарыласак болот. Мисалы баягы кош бойлуу кезинде дагы геморрой чыгып калгандар бар да. Туура айтасыз. Кош бойлуу аялдар кандай кам көрүш керек ошондо өзүнө? Кантип жок кылат? Төрөп атканда алар кыйналбайбы? Эми ошону алдын алышыбыз керек да. Төрөтүп атканда дагы ошон үчүн жанагы гинекологдор бизге, проктологдорго консультацияга жөнөтөт. Келгенде биз ошого карап туруп консультация беребиз. Эми ол баягы боюндар убагында операция кылганга болбойт. Кровотечение боло турган болсо аны токтотобуз. Токтото турган маздар, медикаменттер бар. Төрөп атканда кандай болуп калат? Өзү геморрой бар болсо, анан төрөгөндө дагы ыйынат да. Төрөгөндө ошол акушеркаларга алдын ала айтып коюш керек. Менин геморроюм бар деп. Ошондо алар бир колу менен басып, ошол көчүгүнө күч келтирбей турган кылып, кармап анан төрөтүшөт да. Демек баягы кош бойлууларга ушундай айтсак болот экен. Төрөп атканда сөзсүз эскертүү керек, жана дарыгер сөзсүз баягы ыйынганда басып туруш керек кол менен, Ошолдо дагы баягынтип катуу көчүң менен күчөн деп айтышат да, төрөп аткан убактачы. Ошол убактарды эске алыш керек да. Эгерде ошол төрөп аткан убакта чыгып калган болсо, киргизиш кыйыныраак болуп калат. Ошону алдын алышыбыз керек. Сөзсүз. Эми геморройду жок кылуу жолуна өтсөк, анткени азыр түрдүү ыкмалары бар. Туура айтасыздар. Эми баягы мен ошон үчүн 4 стадиясы айтып атпаймынбы? Ошонун биринчи, экинчи стадияларында, даже 3кө өткөн убактарда биз алдын алып дарыларды, жана свечаларды бүт колдонсок болот. Аны дагы мен ошол немеден пайдаланып бейтаптарга кайрылып кетким келет. Эч качан өздөрүнчө лечение кылбаш керек геморройду. Аптекаларга барып сурап албаш керек. Ошон үчүн специалисттин өзүнө көрүнгөнү жакшы болот. Эгерде ошо биринчи, экинчи степенинде келип кала турган болсо, алдын алып лечение кылып, жанагы бардык ошо алып келе турган причиналарын устранить этсек, кийинки 3-чү, 4-чү стадияларына барбайт ошол геморройлор. Күйдүрүп жок кылуу деген бар. Анан күйдүрүп жок кылуу деген айтып атасыздар. Ал болот экинчи, үчүнчүгө өтүп атканда жасаса болот, биринчисинде жасаса болот. Бирок кровотечение болуп атканда, жанагындай 4-чү степенинде эч качан күйгүзүлбөйт. Операция жолу кайсыл учурда болот? Операция жолун мен ушу бизде медицинада 4-чү степенинен кийин гана операцияга. Ошондо анан кийин толук кандуу жанагы лечение болот, операция болот, кийин кайталабайт. Операциядан кепилдик бар, бар кепилдик. Себеби ал жерде баягы толугу менен кеңейип, жана көчүк вена уже кийинки операциядан кийин кеңейүүсү жок болот. Ошон үчүн жана биринчи, экинчи этабында жасатып алышып эле, ошон үчүн баягы кийин кайталап калдыго, балалап кеттиго деген
Балалап кетти деген дагы барбы? ооба. Негизи медицинада барбы балалап Жок, кетти? андай деген жок. Бул бейтаптардын арасында ушундай сөз бар да. өздөрүнүн түшүнүгү. Биз операция кылсак деле балалап кетти го деген. Азыр баягы рекламалардан көбүрөөк көрүп калабыз. Укалоо жолу менен дагы геморройду жок кылабыз деп айтып калышат. Укалоо жолу менен геморройду жок кылып калган алдай жок ал. Аны биз мындай да, эми геморройдон башка дагы түрлөрү бар. Трещина деп коет. Көчүктүн баягы чел кабыгы жыртылып калат. Ал кайсыл убакта? Баягында көбүнчө ич каткан убакта. Ошол убакта жарылып калат дагы, анан канайганга алып келет, ооруганга алып келет. Кийинчерээк алдын албасак, кычышканга алып келет да. Вот геморройду негизи эле массаж жасалбайт. Геморройдо жасалбайт. Жасалбайт. Массаж жасалат операциядан кийин. Операциядан кийин сөзсүз массажга, бейтаптарды массажга алышыбыз керек. Себеби баягы операциядан сужение деп коет. Тарып калат. Бул жерде жана операциянын эки түрү бар да, геморроидектомия деп коет. Жөн эле баягы 3 точкадан чыккан геморройду кыркып алып коет. Андан кийин баягы круговое сечение деп коет. Тегерете кесип туруп, иссекать этип, андан кийин анан тигип коет. Ошондо көбүрөөк сужение болот. Ошондо массаж кылганга туура келет. Негизи адам ич каткандачы баягы ыйынбастан ичти кантип жумшартсак болот? Эми ошону бунун түрлөрү көп. Ошон үчүн биринчи немеси туура тамактануу. Бизде эмне кылабыз? Баягы экинчи коюп оокатты ичип алабыз дагы, жидкечти билбейбиз. Өзү негизи физиологияда адамдын организми баягы весине карап, салмагына карап, боюна карап биз жанагындай жидкость колдонушубуз керек да. 2 литрден 3 литрге чейин. Суу ичүү, суюктук суу ичиш керек, мөмө чөмөлөрдү көп жешибиз керек. Бизде жана мучной оокат деп коет. Камыр оокаттарды азыраак жешибиз керек. Ошону менен эле бирге могу эрте менен турганда ар дайым ошо тишти жууп бүткөндөн кийин эле 1-200 грамм жөн эле комнатный температурада суу колдонуп ичип жүрүшүбүз керек да. Ушулардын баардыгы эң керектүү нерсе. Ооба, муну айткан менен баягы көпчүлүк угуп кеткен дагы, бирок аткарбайт экен. Чындыгында баягы ич каткандардын көпчүлүгү эле ошол коюу тамак, курулган тамактарды көп жегендер да. Эми ошону жеп алды, ичи катып атат. Ошол учурда кантип ичти жумшартыш керек? Мисалы үчүн элдик ыкманы айта турганбызок, баягы сааттын жебесине карама каршы ичиңди ушала деп коебуз. Ушала дейбиз. Баягы айрымдар сметана жесе дагы ичи жумшарат деп коет. Ичти кантип жумшартабыз катып калганда? Жумшарткандын негизги түрлөрү баягы медициналык эмес, өзүбүздүн мындай үй шартында айтканда, ошол суу ичиш керек сөзсүз. Жөнөкөй суу, кам суу ичиш керек. Мөмө чөмө көп жеш керек, салаттарды көп жеш керек. Көбүнчө жанагы кишечный волокна деп коет. Ушундай составында бар тамактарды көбүрөөк жешибиз керек да. Ушул алдын алып көбүнчө салат. Анан суюк оокаттарды көбүрөөк жешибиз керек. Сизге чоң рахмат. Сонун маалыматтарды бердиңиз окшойт. Мына ошол убакыттан пайдаланып, дагы да болсо биздин көрүүчүлөргө өзүңүздүн кеп кеңешиңизди айта алсаңыз болот. Мен эмне демек элем, бизде жанагы менталитетте жалаң эле эркек врачтар дешип эле келбей коет да, аял киши жок деп. Ошону алдына алып, ошо келишсе, сөзсүз өздөрүнчө баягы үйдө отуруп алышып, элдик дарылоону колдонбош, ыкмаларды колдонбош керек. Врачтарга көрүнүш керек сөзсүз, ошо специалисттерге. Жанагындай айтат элем, өздөрүнчө барып аптекалардан. Баягы аптекада деген ал жерде башка специалист. Мисалы дарынын түрү көп. Свечанын түрү көп. Алар колунда эмне болсо ошону берип коюшат. Ошон үчүн сөзсүз ушу дарыгерлердин кеңешин алып туруп, анан элдик ыкма негизи кандай зыян алып келиши мүмкүн? Кандай терс таасирлери бар? Кара чоңойтуреби, же болбосо баягы сиз айткандай балалап кетеби, кандай болот? Элдик ыкмалар көп нерселерге алып барат. Мисалы, кровотечение болуп кетиши мүмкүн. Жанагы рак ооруларына өтүп кетиши мүмкүн, шишик оорусу деп коет. Бизде бул шечникте шишик оорулары дагы, ушул өтүшкөндөн кийин шишик оорулар да өтөт да. Рак деп. Ушул ооруларга
өтүп кетет. Ошон үчүн ошонун алдын алып эч качан үйүңүздөрдө лечение кылбаңыздар дейт элем. Геморрою бар адам келип геморроюн алдырды дейли. Алдыргандан кийин үй шартында өзүнө кандай кам көрүш керек? Сөзсүз санитардык норманы сакташ керек. Таза кармаш керек өзүн өзү. Ич каткандан алыс болуш керек. Тамактанышын көзөмөлдөш керек. Туура тамактаныш керек да, гигиенаны сакташ керек. Ушул экөөнүн. Баягы операция жолу менен алгандан кийин кайра кайталанбайт деп атпайсызбы? 4-чү даражадан кийин. Мисалы, ичи катып калды ошол учурда. Кандай кылыш керек? Ошол убакта ичи катып кала турган болсо, ошо ичти жумшарта турган дары-дармектер бар. Ыйынбаш керек негизи. Свечалар бар. Иши кылып күч келтирбеш керек да, ошо көтөнчү учка күч келтирбеш керек. Канчада бир сиздердин көзөмөлүңүздөрдөн өтүп туруш керек негизи геморрою бар адам? Эми геморрою бар адам өзү буну бир нерсе деп айтыш кыйын да, ар бир адамдын өзүнүн сактоонусуна көз каранды да. Кээ бирлери жанагындай жумушу постоянно эле оор болуп нете бере турган болсо, ал тез кайталай бериш деле мүмкүн. 3 ай, 6 айда кайталай бериши мүмкүн. Ошон үчүн сөзсүз көзөмөлдө болуш керек. Ошо 6 ай, 3 ай дегенде биз да ушул көрсөтүүгө даярданып жатканда баягы муздагыраак суу менен жууш керек деп көрдүк да, бирок муздак жерге отургандан дагы геморрой чыгып калат деп калат. Ошондо кайсынысы туура? Жуу жагында жылуу суу менен жууган оңбу, же болбосо муздак туура элеби? Муздак суу менен деп коет, аны болсо жанагындай өтүшпөгөн, башталышындагы стадияларында болот андай. Пайдасы барбы негизи? Бар, болот. Кандай пайдасы бар? Деген бул мындай да, муздак нерсе багы веналарды суживать этет дагы, отток деп коет. Эми бул жерде механизм мындай болуп атпайбы? Артериальный кровь келип туруп, венозный кровько өтүп, анан обратно кетиш керек да. Ошол убакта ошо жакшы. Сужение сосудов деп коет. Сосудтарды тарытып, кайра обратно кеткенге жакшы болот. Анан негизги дагы бир эмеси бар, муздак жерге отурду деп атабыз. Ошол эле геморройдун осложнениялары болуп, парапроктит деген пайда болот. Парапроктит деген ошол көтөн чучуктун тегерегиндеги клетчаткалар бар, ошолордун ириңдеп кетүүсү деп коет. Ошодон сактаныш керек. Негизи алгачкы белгилери кандай болот? Мисалы, өзүбүз кантип билебиз пайда болсо? Алгачкы белгилери негизинен баягы улуу заарага барганда дискомфорт деп коет. Ыңгайсыздыктар жаралат. Кээ бирде жанагы улуу заара кылгандан кийин канап калышы мүмкүн. Кээ бирлериники зуд деп коет, жана кычышышы мүмкүн. Кээ бирлериники улуу заара кылгандан кийин ачышат дейт. Вот ушул белгилери да көбүнчө. Ачышкан, кычышкан, канаган бул негизги ошол геморройдун белгилери. Чоң рахмат сизге. Ийгилик каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушун менен бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип калды. Негизи геморрой уяттуу эмес, азаптуу оору деп айтылат. Ошондуктан дагы ар бир оорунун алдын алган жакшы дейт. Ооруну алдын алган аракет кылайлы. Сөзсүз түрдө санитардык талаптарга баш ийип, өзүбүздүн ден соолугубуз үчүн тазалыкты кармап, туура тамактанууга басым жасайлы. Ошондо гана биз ар бир оорудан алыс болот экенбиз. Ден соолугуңуз мыкты болсун. Биз ар дайым сиз менен биргебиз. Ошондуктан бизди күзөтө барыңыз.